Assalamu alaikum. Hurmatli Kırgız elim, Hristiyanlık bordoşlarım. Uşul ıyık Ramazan ayında şunday bir Kırgızistan, Atajurtuz Kırgızistan ve Tacikistan'ın ortasında bir soğuş çıkıp ketkenine байланыштуу Kırgızistanlık bordoşlarımız kaza bolğon eken, jaradar bolğon bordoşlarımız dele var eken, kaza bolğon Kırgızistanlık bordoşlarımdan жаткан жерлери жайлуу болсун, ыймандары саламат болсун. Jaradar bolğon Kırgızistanlık bordoşlarıma Allah şifasını bersin. Tez ayıgıp ketsin inşallah tuğanlar. Эми dünyada ушундай programlar бардык жерде болуп турат, согуш бардык жерде болуп турат экен. Булардын бир гана себеби күчтүү мамлекеттер алсыз мамлекеттерди талкалап жатышпайбы туугандар. Мисалы кайсы мамлекет күчсүз болсо ошол башка бир күчтүү держава мамлекет ошол мамлекетти жок кылып коет экен. Анан туугандарым, мен bir жылдан ашуун болуп калдым, мен ар дайым пост жазып жүрөмүн. Кыргызстан Türkiye'den drone alış gerek депчи. Ал дрондордун баасын деле мен пост кылып жазганмын. Мисалы 6 дрон 200 бомбасы менен 69 миллион доллар болот экенчи. Эми 69 миллион доллар Кыргызстандагы байлар үчүн акча деле эмес, туурабы туугандарым? Кыргызстанда толтура байлар бар. Her biri 1 milyon dolardan bergen bolsa 69-70 bay birigip 1 milyon dolardan bergen bolsa Türkiye'den 6 drone da alıp şu Atajurtuz Kırgızstan'da sonun korgop alat da tuğanlar. Men oşuna aytıp жүрөмчү her daim. Эми Kırgızstan'ın baylarına men şunda kayırlat elem чиновниктери. Эми силер ушул Kırgızstan'dan акчасын менен иш кылдыңар, бай болдуңар, ошол силердин бизнесиңер, ишиңер барды Кыргызстанда, айрыкча силердин өзүңөр деле кыргызсыңар, силерде бир кыргыз төрөгөн, туурабы? Силердин атаңар деле кыргыз, апаңар деле кыргыз, туугандар. Анан экинчиден ошол Кыргызстан бир гана ушул кээдей мага окшогон карапайым элдин балдарга, кыздарга керек эмес. Кыргызстан her bir kırgızga керек болуп турбайбы? Мисалы мен Türkiýалык кыргызмын, туугандар. Мен тынчмын, бирок мен жүрөгүм тынч эмес. Ал жерде согуш болуп атат. Биз Türkiýада болсо карантиндебиз. Анан мен түркчө пост жазып, түрк бир туугандарга мен кайрылуу жасадым, пост жаздым, түрк бир туугандарга түшүндүрүп берген аракетини кылдым. Мен колдон келген аракетим ушул, туугандар. Эми şu Kırgızstan'ın bayları men sizlerge kayırlat elem tuğanдар, ayrıca suranamın men sizlerdençi. Oşul keyday karapayım eldin jigitleri barıp Batkende soğuşup atat, kaza bolup atat. Şol Batken bir gana Batkendik tuğandarga kerek emес. Al Batken Kırgızstan'ın jeri bolgondan keyin bardyk kırgızlarga kerek de, tuurabı tuğandar? Emne ayırması var. Jeti oblastın Kırgızdın jeri, tuurabı? Bugün Batkent'de soğuş bolup kalgan bolsa, erten Ысыккөлдө boluşu mümkün. Je bolsa Narında boluşu mümkünçü. Anın bir garantiyası jok tuğandar. Oşol üçün tündük түштүктө bölünböy. Biz şol Kırgızstan'ın baylarına men aytıp atam. Эми her biriңер şol 1 milyon dolardan bergen bolsaňar, misalı Türkiýadan 70 bay çoğulsaňar, Türkiýadan 6 drone'du toluk alat kensiňerçi tuğandar. Anan bir gana al emes, misalı Türkiýe Kazakistan'a drone bergençi tuğandar. Anın akçasyny keyinçerek alabız dep koygançı. Misalı urmatlı Kırgız elibizin başçısı oşul Elişengen, urmatlı Sadır Japarov mırza, oşul Erdoğan mırza menен сүйлөшүп көрсө, albatta Erdoğan mırza da makul bolup janagı drondordan jok degende bir 10'du, je bolsa 5'ti jönötüp koymakta tuğandar. Erdoğan mırzаны bilesiňer, o musulmanlara kuýgan, hem bir gana akça emes. Ansı dele Erdoğan mırza Kırgızstan'a köp dele jardamdарды bergen tuğandar.
Misалы өткөндө пандемия болгондо деле колдон келишче түркиялык кыргыздар аракет кылганбыз. Түрк бир туугандар аракет кылган. Режеп Тайып Эрдоган өткөндө дагы аракет кылып дары жөнөткөн туугандар. Садыр мырзанын колдоочулары, балким мүмкүн сиздер Садыр мырза менен жолугуп сүйлөшүп калган болсоңор, Садыр мырзага айтып койгула, мына Түркияга келсин, дрондорду алсын. Ошол дрондор менен ата журтубуз Кыргызстанды толук коргоп, кыргыз элибизди сактап калсак, сонун болбойбу? Мына канчалаган боордошторубуз каза болуп атат, жарадар болуп атат. Эми чын-чынына келгенде, мына Кыргызстанда бир аз согуш болуп кетти, туурабы? Кыргызстанда жашаган баардык чет өлкөлүк жарандар же болбосо чет өлкөлүктөр баардыгы чыгып жатат, качып жатат Кыргызстандан. Ошол Кыргызстандын ичинде жашаган өзбектер болобу, же болбосо уйгурлар болобу, орустар болобу, же тажиктер болобу, башка ошол индустар болобу, кытайлар болобу, баардыгы Кыргызстандан чыгып жататчы туугандар, ачыгын айткандачы. Эмне үчүн? Эртең чоң согуш болуп кетсе, биз Кыргызстанда өлбөйлү деп баардыгы өз мекенине качып атат туугандар. Демек, Кыргызстан бир гана кыргызга керек экен. Туурабы туугандар? Ошол үчүн биз ата журтубуз Кыргызстанды биз өзүбүз коргоп алышыбыз керек экен. Мына Россия жардам берет дедиңерден эмне болду? Россия качан жардам берди? Кантип жардам берип атат? Россия барып Тажикстанга С-300дөн сатып ататчы. Өзүнүн жеке бизнеси, курал бизнесини жүргүзүп жататчы туугандар. Эми мен бир нерсе айтсам, сен орустарды жаман көрөсүң, андай мындай тигиндей деп куру намыс кыласыңар. Туугандар, куру намыс баш жарат. Туугандар. Эми Россиядан мүмкүн балким өзүнүн бизнесин ойлоп жаткандыр, бирок бул жерде Россия курал сатсын, бизнесини кыла берсин деп кыргыздар өлүш керек эмес да, бизнес башка бизнес кыла берсин, туурабы туугандар? Ошол үчүн оруска да, Кытайга да, башка улутка да ишенбе, бир гана өзүңө ишен. Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Туугандар, биз түндүк түштүк деп бөлүнбөй бир болушубуз керек. Мен ошону айтып атам. Мен түркиялык кыргызмын. Мына паспортумда мына көрсөтөйүн, ишенбесеңер. Мына туугандар, мен түркиялык кыргызмынчы. Мага баары бир болуш керек. Мен Түркияда жата берсем болмокчу, тынч эле. Бул жакта согуш жок. Жөн эле жумушума барып келип, башымды оорутпай, эмне кереги бар деп жүрсөм болмок да, туурабы туугандар? Бирок мен кыргызмын да. Туура билген сөзүмдү айтышым керек. Өзүмдүн жеке оюмду айтышым керек туугандар. Каза болгон кыргызстандык боордошторумдун жаткан жерлери жайлуу болсун, ыймандары саламат болсун. Жарадар болгон боордошторума Аллах шифасыны берсин туугандар. Ассаламу алейкум. Ата журтубуз Кыргызстанды Аллахым өзү колдосун.